Роберт Кийосаки адамдарды акча табуу боюнча 4 категорияга бөлөт. Ошол боюнча айтып кетейин. Мынакей бул жерде көрүнгөндөй 4кө бөлүнүп турат. Эки бөлүгү активдүү киреше тапкандар, ал эми эки бөлүгү пассивдүү киреше тапкандар. Активдүү киреше деген эмне? Ар дайым өзү аракет кылса акча келет, аракет кылбаса акча келбейт. Ал эми пассивдүү киреше деген бул система куруп коюу. Система кургандан кийин сиз курган система, сиз ар күнү аракет кылбасаңыз деле өзүнөн өзү киреше түшүп турат. Эмесе мен активдүү киреше жакта айтып кетсем, бул биринчи кезекте тобокелчилик зонасында айлыкка иштегендер турат. Айлыкка иштегендер булар акчасы дагы жетпейт жана убактысы да жок болот. Бул кишилер финансылык анга түшүп кетүү коркунучу өтө чоң. Экинчиси бул өзүнө иштеген адамдар. Бул кишилер өзлөрүн бизнесмен деп дагы айтышат, бирок бул чакан бизнес ээлери деп койсок болот. Мисалы, кичинекей дүкөнчө ачкандар, кичинекей цех ачкандар, булар өзүнө иштегендер. Бул кишилерде акча болушу мүмкүн, бирок булардын убактысы жок. Ден соолугу кетет. Бул кишилер дагы эки категория тең. Активдүү иш аракет кылса акча болот, активдүү иш аракет кылбаса акча болбойт. Экинчи зона бул пассивдүү киреше тапкан адамдардын зонасы. Буларга бизнесмендер жана инвесторлор кирет. Бизнесмендер булар кимдер? Булар акча келүү системасын куруп койгон адамдар. Булар бүгүнкү күндөгү чоң платформалар, мисалы Wildberries, AliExpress, Яндекс деген сыяктуу чоң платформаны курган адамдар. Булар чоң бизнесмендер, системаны куруп койгондор. Бул кишилер башка адамдардын убактысын колдонот. Бизнесмендин катышуусу эле системалык түрдө түшүп турат. Бул зонадагылардын бизнесин жутуп коюу коркунучу бар. Ал эми төртүнчүсү пассивдүү кирешедегилер, бул инвесторлор, бул эң жогорку деңгээл. Инвесторлордука булар кандай? Булардын акчалары акчаны алып келет. Эми биз кантип ушул пассивдүү киреше деген жака өтсөк болот? Биз айлыкка иштесек, өзүбүзгө иштесек, биздин жашообуз анча деле кызыктуу болбойт. Себеби биз ар дайым акчаны кантип жеткирем деген менен өтүп кетебиз. Ошол ой менен биз сөзсүз түрдө бизнесмен жана инвестор жака өтүшүбүз керек. Дегенде бизнесменге кантип өтсөк болот? Биз Яндекс сыяктуу, Wildberries сыяктуу чоң платформаларды чыгарганга, өзүбүз иштеткенге, ошол сыяктуу платформаларды иштеткенге чоң вложение жасашыбыз керек. Бирок ар бир эле адам ошол вложенияны жасай албайт. Бул материалдык акча түрдөгү вложение. Бирок бизде чоң жакшы жаңылык бар. Бизнесмен зонасына бул Atomi менен кирсе болот. Atomi дагы бул дүйнөлүк чоң платформа. Бул платформага сиздер эч кандай акча салуусуз эле нөл менен кирип иштесеңиздер болот. Ошентип сиздер Atomi менен бизнесмен зонасына кирип иштеп чоң кирешелерге, пассивдүү кирешелерге чыгасыздар дагы убакыттын өтүшү менен инвесторго айланып кетсеңиз болот. Эгерде сиз дагы каржы системасында коркунучу жок зонага өткүңүз келип жатса, пассивдүү кирешеге ээ болгуңуз келип жатса, мага кайрылыңыз. Мен сизди ушул пассивдүү киреше системасына кошуп коемун.